Биринчи жолку операцияңыз эсиңизде? Бала кезде жанагындай чөп чаап атканда бакалар чыгып калат да, баканы алып, ичин мындай жарып, ички органдарын текшерип. Анан көпчүлүгү ким баягы аты чыкса ошону ээрчийт да, дарыгерлер деле, башка тармактагылар деле кимдин аты чыкса. Анан Сөөк органы мага аябай табышмактуу болду. Бул эмне үчүн сөөк ооруйт деген суроо менде ошол 7-8 жашымда эле пайда болду да. адамды сактап калууга мүмкүн болбой калган учур болду эле. Көз алдымда ошо оору мындай тиги дүйнөгө кетип калган күндөр болду. Робот хирург адам кыла турган нерсени жасай алабы? Ошо президентке мени чакырып, көз 1,5 саат сүйлөштүк. Биздин жарандар абсолюттук түрдө бекер, акысыз дарыланат ал жерде. Амансызбы, Кабар агенттигинин көрүүчүсү. Бүгүн студиябыздын коногу травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору, хирург-ортопед, медицина илимдеринин доктору, профессор, улуттук илимдер академиясынын академиги, Россия илимдер академиясынын академиги Сауырбек Жумабек. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мына ушул июль айынын 1-жумасынын жекшембиси бул ушул медицина кызматкерлеринин күнү экен. Биринчиден кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз келе жаткан. Экинчиден дал ушул эфирде сиздин медицина жолуңуздагы ийгиликтериңиз деги эле ушул тармакка жасаган баягы зор эмгегиңиз тууралуу бир маек кылалы деп атабыз. Биринчи эле суроо ушул медицина тармагына кантип келип калдыңыз эле? Эмне үчүн медицинаны тандадыңыз эле? Ушундан баштайлычы. Эми ушул 8-10 жашымда атамдын буту ооручу. Жылына Фрунзеге келип, 2 жолу дарыланып кетчү. Ширак сөөк деп коет. Дарыланып келип, анан ал учурда эсимде ошол бир акыркы жолу келгенде Исаконович Акынбаев апот кылат деп калды. Мен анда 9 жаштагы бала элем. Анан атам айтып калды, ошол азыр Акынбаев келет. Ошол кишини бир көрүп кал балам деп, анан тайна менен келгенде тайнам чыгарып койду. Мен ошол атам жанына кармап отургандан келип Атысбек, бул сенин балаңбы деди. Атам ооба менин балам, Таластан келди деп. Анан мындай башыман кармап сулап койду. Бактылуу бол балам депчи. Ошол атамдын буту ооруп, сөөк ооруганы мага аябай табышмактуу болду. Бул эмне үчүн сөөк ооруйт деген суроо менде ошол 7-8 жашымда эле пайда болду да. Анан кийин ошол айылдан согушка катышкан айылдын эле хирургу Иманалиев деген агай, ата деп коебуз, атабыз ошол хирург болчу өзү. Ошол операция жасап, сөөктү тешкенде сөөктүн ичинен ирин чыкты да. Азыркы термин менен айтканда бул жанагы гематогенный остеомиелит деп коет экен. Кан менен барып, инфекция барып, сөөккө жабышып, анан сөөк ичинен ириндеп чирей баштайт да. Ошол нерсе ушу атамдын буту ооруганы көз алдымда алигече кетпейт. Түнү менен ары бери басып, полдун баягы кыйч деп полдон, жыгач полдон үн чыгат го. Ошол үндөр атамдын таблетканы уштап, таблетка аналгин, бир эле аналгин бар болчу ал учурда. Ичкен дарылары, ошонун баардыгы эстен чыкпайт да. Анан ошол нерсе мени түрткү берди. Мен врач болом, болгондо да ошол сөөктүн дарыгери болом деп кызыга баштадым. Ошол мектепте окуп жүргөндө дарыгерликке даярданып, бала кезде жанагындай чөп чаап атканда бакалар чыгып калат да, баканы алып, ичин мындай жарып, ички органдарын текшерип, ошо 5-класста окуп жүргөндө 12 жашымдан баштап кой союп, өзүм аябай кой сойгонду жакшы көрчүмүн, кызыгып. Үйдө койду, кошунанын коюн, тияк бияктын койлордун баарын эле мени чакырып, ошо сойдуруп, жиликтеп, нерв, тарамыш, кан тамыр, органдарын баарын кызыгып карап, ошондой нерсе ошол бала кезимде пайда болгон да. Себеби ошол атамдын буту ооруганы. Биринчи жолку операцияңыз эсиңизде? Кандай өттү эле? Албетте, биринчи жолку операция мен ассистент болуп 4-курста киргем. Ал учурда ошо биздин куратор агайыбыз, хирург Рафибеков Жахангир деген агай, кийин ал киши да профессор болду. Жаш болчу ал киши. Ошол 84-жылы мени биринчи ошол операцияга алып келди. Зобко жасадык. Анан немене принцип менен алып кургат дейт да,
салфетканы алып куруп атам. Мынтип ыргытсам колума пинцеп кошо кырып кетет. Дагы экинчи, үчүнчү. Ошондо 3 пинцепти ыргыттым да. Ошо мени анткени кол калтырап атат. Мындай Мында биринчи сойгондо мында коркунуч пайда болот бекен? абай да. Анан медсестра кыйкыра баштады. Рафибеков мен акырын, успокойся, шашпа, баары болот деп анан акырындап анан үйрөнүп, ошентип анан ошол кишиге көп жолу 4-курс, 5-курс, 5-курстан баштап Ернес Кашевич Акрамовдон өтө баштадык. Ошол кишиден дагы көп жолу ассистировать этип жардам берип калдым да. Ошол 3 жыл подряд хирургия боюнча ушул операцияларга кирип көп нерсени үйрөндүм. 40 миңден ашты. Эгер менен үйрөткөн окуучуларым менен эсептесек 250 миңден ашып кетти да. То есть менин окуучуларым жасаган операциялар, алар менен окуган, үйрөнгөн, өзүм тарбиялагам. Алды профессор, член корреспонденттер бар, Академия науктун профессорлор бар, кандидат науктарды эсептесем, алар бүгүнкү күнү да күнү түнү жазып атат. Анда аябай көп сан болуп кетет да. Себеп дегенде биз келгенде операциялар өтө аз жасалчу да. Өтө аз жасалчу, оорулар жанагындай бутун асып коюп эле больницада жатчы сөөк бүткөнчө. Сөөк анан кыйшык бүтүп калат, кыска бүтүп калат, тора эмес бүтүп калчу. Ошентип орточо оорунун жаткан күнү сөөк сынык менен 59 күн болчу. 59 күн орточо жатканы. Бүгүнкү күндө 10 күнгө жатат да пациент, көрдүңүзбү? 6 эсе кыскарттык да. Анткени биз ошол операцияларды жасап, оперативный жана активность деп коет. Ошону жогорку деңгээлге көтөрүп, мурун мисалы 5%ден ашпачы да, 10%ден ашпачы. Бүгүнкү күндө 90%га чейин көтөрүп, жана сыныктарды тез аранын ичинде аяктырып, 10 күндө чыгарып, үйүнө чыгарып атабыз. Мына бул биздин жанагы мамлекеттик бюджетти экономия кылдык да, мынча айтканда аябай 6 эсе экономияга алып келдик да. Анткени ар бир жаткан күн бул өкмөткө акчага турат. Ар бир жаткан күн ошол дары-дармегине төлөйт, тамак ашына, жанагы бүт канализация, ысык суу, муздак сууна чейин, мусоруна чейин чыгарган жанагы короодон кирген караколго чейин акча төлөнөт да. Ар бир пациентке ошол бөлүнөт да. Биз ошону биз экономия кылып 6 эсе кыскарттык. Мамлекетке ошо кошкон биздин пайдабыз. Бүгүнкү күндө орто эсеп менен 10 күндө эле жатат да пациенттер бизде. Сизде азыркы учурда айына канча бейтаптуу операция кылганга мүмкүнчүлүк бар? Канча бейтап операция болот? Айына мен 100-150 операция жасайм бир айда. Жылына 1,5 миңге чейин жасайм операция бир жылда. Мен сурайын деп атам, ушул операция учурунда, мисалы, сиздин өзүңүздүн практикаңызда баягы адамды сактап калууга мүмкүн болбой калган учур болду эле. Ошол учурда дарыгер өзүн кандай сезет? Эми андай учурлар албетте болот. Ар бир мындай активно деп коелук, мындай активно хирургия менен алек болгон врачтарда албетте андай нерселер болот. Ар кандай жанагындай орусча айтканда ошибка деп коелук, кыргызча эмне деп коет. Андай нерселер да болот. Яни иштеген адамда ар кандай мындай учурлар, моменттер болот да. Албетте мен андай учурлар менде да болгон, колуман келбей калган учурлар болгон. Ошо Сиздин аябай эсиңизде калып калган учур кайсы? Медицинанын күчү жетпей калган учурлар болот да. Көз алдымда ошо оору мындай тиги дүйнөгө кетип калган күндөр болду, андай болду. Албетте ал нерсе өтө бизге мындай бир көп таасирин берет. Анткени негизи травматология, ортопедияда адамдар көп өлбөйт да, өлбөш керек да. Анткени бул сөөк, муун, омуртканы куткарып калса болот дегендей. Бут тилекке каршы кээде жанагындай чоң жаракаттарды алып келет адамдар. Ал учурда мына бизге келгенде мүмкүн эс акылы менен келет. Бирок тиягында бүт канап атат, жамбаштары жарылып кеткен, сынган, омуртка жүлүнү үзүлгөн. Биз ошол аны канчалык тез
алып келсек дагы, канчалык тез операция жасасак дагы баары бир ошол операцион столдо калып калган күндөр болду. Аны биз биздин термин менен айтканда медицинанын күчү келбей калган деп айтылат да, биздин күчүбүз келбей калды. Алган жаракат андан дагы бизден дагы бийик өйдө болуп туруп алды. Ошонун негизинде адам кайтып кетет да, ошондой учурлар бизде да болот. Биздин өлкөдө, Кыргызстанда негизи ушул баягы сөөк жаракаты менен жабыркаган адамдар көбү кыш мезгилине туш келсе керек, жанагындай муз тебүү ушул учурларда болобу, операциялар боюнча? Албетте, ошол кыш мезгили өтө көп жаракаттар бизге түшөт, сыйгаланып, жанагындай баллон тепкендер, чана тепкендер. Эми азыр жайында деле көп, себеп дегенде азыр жанагындай самокат дегендер пайда болду. Велосипед менен чыгышат. Азыр көп ошол жанагы самокат тебе турган жерде адамдар басып алат. Же наоборот, адам баскан жерден самокаты жүрүп атат. Анан жайкысын мисалы чоң жолдордо кышында коркуп жай дейт, муз бар, тияк катуу айдашып, чоң трассаларда дагы эле баягындай чоң кырсыктар болуп атат. Бизде ушул унааларды айдоо же болбосо жөө адамдардын жолдо жүрүү мындай маданиятыбыз дагы эле төмөн да. Дагы эле төмөн, ошон үчүн адамдар, ошо кырсыкка учураган адамдар саны азайган жок, жылдан жылга тескерисинче көбөйүп атат. Кырсыктагандар, өлүм житимдер деп айтсак болот, азайган жок да, көбөйүп атат. Ошон үчүн албетте бул эми транспорттун да көбөйүшү, эми мисалы 10 жыл мурун менен азыркы салыштырганга болбойт да, транспорттор ата көп болуп кетти. Азыркы күндө курулуштар болуп атат, баягы техника безопасность деп коет, ошону сактабай кулап же бирдеке басып калган адамдар бизге көп түшүп атат. Спортто өнүгүп атат бизде ар кандай, ар бир түрү, күнүгө эле ар бир көчөдө көрүп атабыз. Даже айылдарда топ ойношот. Күрөштүн жанагы спорттун башка түрлөрү да өнүгүп атат. Ал жерде да көп травма болот. Ошон үчүн бизде азыр травма өсүп атат, азайган жок. Бүгүнкү күндө ошол травмадан жанагы өлгөн адамдары бизде азыр 3-чү орунда турабыз да. Мисалы биринчи жанагы сердечно-сосудистый хирургия деп коет, кан тамыр, инсульт, инфаркт, ошонун баары бир болот. Биринде статистикада бир да. Андан тышкары экинчи бул жанагы раковый оорулардан ооругандар, үчүнчү бизден травмадан каза тапкандар. Ошон үчүн инвалидность боюнча биз экинчи орунда турабыз. Бизде ошол алган балдар, адамдар. Бул дүйнө боюнчабы? Кыргызстанда. Кыргызстан ичинде. Кыргызстанда. Албетте анан элдин да саны өсүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизге кошумча жанагындай керебеттер деп коебуз, орундар, кошумча бөлүмдөр керек. Ошол райондордо, чоң жанагы райондордо травматолог ортопедия бөлүмдөрдү ачыш керек. Ортопедия бөлүмдөрүн ачыш керек. Жанагы бизге 90 миңге жакын инвалид балдар бар Кыргызстанда. Ошон үчүн бизде атайын жанагындай детский балдар ортопедия бөлүмдөрүн ачыш керек, кошумча. Дагы кошумча керек, кошумча мекемелер керек, жанагындай бөлүмдөр керек, дарыгерлерибиз даярдашыбыз керек. Азыркы күндө ошол травма бул азайбайт экен, кайра көбөйөт экен. Бул бүгүнкү күндө элдин саны өскөн сайын элдин саны өсүп атат. Жана айттым, мисал келтирдим, каяктан адамдар кырсык алат деп. Ошол кырсык алгандардын баардыгы ошол биздин кесиптештерге кайрылышат, ортопед, травматологдорго. Сиздин шакирттериңиз боюнча сурагым келип атат. Баягы ар бир илимпоздор деле, академик баары эле өзүнүн баркасында айтылуу адамдар шакирт калтырууну абдан далалат кылышат. Сиздин азыркы учурда тарбиялап аткан шакирттериңиз барбы, болсо канчага жетип калды анысы? Эми Кыргызстанда эң эле көп шакирт даярдаган мен эле болушум керек азыркы күндө, статистика боюнчачы. Бул кантип эсептелет? Бул канча илимдин кандидатын даярдадың, канча илимдин докторун даярдадың. Меники азыр 60-тан ашты. 60-тан ашкан илимдин кандидаттарын, докторлорун даярдадым. Андан тышкары 400дөн ашык профессионал, кесипкөй, ортопед, травматологдор даярдадым. Азыркы күндө бүт Кыргызстандын булуң бурчтарында ошо бизден тарбия алган, биздин мектептен тарбия алган балдар
врачтар, травматолог, ортопедтер иштешип атат. Жана мен айткан илимдин кандидат докторлору Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөдө дагы, ушул эле Турцияда бар, Россияда өтө көп, Казакстанда, Тажикстанда, тиги эмнеде Европада, Германияда, Америкада да иштеп аткан бизден окуучулар бар. Дагы деле даярдап жатасыз. Даярдап атабыз. Жылына 4-5 баланы аспирантурага алабыз. Жылына быйыл 14 бала, жок, 20 бала бизден врач деген, ортопед травматолог деген 2 жылдык, 3 жылдык ординатураны бүтүп, ошол кесипке ээ болуп бизден чыгып кетишти. Анын ичинен 8-и бул Казакстандын жарандары. Ушу Казакстандан келип, бизде 3 жыл окуду да, эми барып Казакстанга иштешет. Ошол жанагы 20 баланын ичинен. Чет өлкөдөн дагы бар турбайбы? Быйыл дагы 5 мамлекеттен, тышкы мамлекеттерден. Бул Непалдан, Бангладеш, Индия, ушундай мамлекеттен дагы, даже былтыр мисалы мен Түштүк Кореядан да бир бала окуп кетти, менен 3 жыл ординатураны окуп кетти. Түштүк Кореядан. Биз эми Кореяга барып биздин байлар дарыланып атпайбы, Индияга барып дарыланышып атат турабы. Алар бизден ошол менен мектебимен, школаман окуп 3 жыл жанагындай травматолог, ортопед деген кесипке ээ болуп, сертификатты колуна алып кетишти. Курулуп аткан травматология жана ортопедия борбору боюнча сурайын. Сиз ал жака жакында эле директор болуп тайын алдыңыз. Ал жакта курулуш этаптары кандай жүрүп атат? Бул улуттук травматолог ортопедия борборун бул биздин президентибиздин Садыр Жапаровдун демилгеси менен, ал ошол кишинин колдоосу менен, ошол кишинин каржылоосу менен курулуп атат. Бул тез аранын ичинде башталды. Ошо президентке мени чакырып, экөөбүз 1,5 саат сүйлөштүк. Президент туура түшүнүп, баягы бизде бул проект мурун эле даяр болчу. 3 жыл мурун ушул даярдап, ушул проекттин даярдап, ушул жаңы проекттин артынан ушундай ызычуу чыгып кеткен да. Эми анын тарыхын айтпай эле коеюн. Ошону биз кайра алып чыктык. Президент баарын көрүп туруп, жанагындай макулдугун берип, стартты берди. Президенттин указы менен жана улуттук борбор түзүлдү. Анан өкмөттүн токтоому менен акча бөлүндү, 3 миллиард сом. Анан мени кийин экинчи токтоому менен мени директор кылышка дайындашты да. Азыркы күндө иш өтө катуу жүрүп атат. Мына апрелде эле башталса, мына болгону 2,5 ай, 3 ай өттү. Азыр жанагы нөлөбөй деп коет, подвалдан чыгып, уже биринчи этажына көтөрүлүп атат. Бул курулушту президенттин иш башкармалыгы ишти жетектеп ошолор жүргүзүп, ошолор салып атат. Канибек Түмөнбаев деген мырза жигит бар экен. Өзү келип ачып, капсуланы салды. Күнүгө 100-дөн 300га жакын адам иштеп атат. 3 смена менен иштешип атат. Кудай кааласа, Кудай буйруса, эмдиги жылы 26-жылы жылдын аягында беребиз деген өздөрү айтып кетти. Ошондой сөз айтылды. Мындай пайдаланууга беребиз деген мындай пландары бар экен. Биз ага сүйөнүп турабыз азыр. Эми ал жерде 450-500 орундук мекеме болот. Таза травматология ортопедия борбору болот. Бул илимий борбор болот, улуттук. Ал жерде бул мамлекеттик мекеме болот. Мамлекеттик мекеме болгондон кийин биздин жарандар абсолюттук түрдө бекер, акысыз дарыланат ал жерде. Ал жерде жалаң жогорку технологиянын негизинде бул имараттар салынат. Экинчиден, ошол жогорку технологиялардын бардыгы ошол мекемеге алып келинет да, травматология ортопедия тармагындагы. Буга эмне кирет? Буларга жанагы акыркы эң жаңы технологиялар, жаңы методдор, жаңы аспаптар, жаңы инструменттер. Ошонун ичинде жанагы робот хирург деген бар, жардамчы хирургдун робот дагы алынат. Эң 7-чи этаждын үстүнө 7 этаждуу болот да. Жана тик учак менен турган атайын аянтча даярдалат. Анан тик учак менен тетиги мына биздин президент айтты. Мисалы, суу самырдын жолунда болобу, же бияк
Талас ысык көл нарын жолдо болобу жана чоң кырсык болгондо барып туруп эле ошону алып 1 саат 2 саатта алып келип түз эле ошол астында реанимация болот, анан хирургия операционный болот, түз эле алып кирип адамдарды өз убагында тез аранын ичинде тез акча менен жардам бергенге, алардын өмүрүн сактап калганга, өмүрүн улантканга ушундай шарт түзүлүп атат да, түзүлөт Кудай буюрса. Мына ошондой заманбап мекеме салынып атат. Ал мекеме биздин Орто Азия өлкөмүндө бул эң алдыңкы ушундай улуттук илимий борбор болуп эсептелет деп мен айтып кете алам да. Проект боюнча ошондой болуп кетип атат. Ичиндеги жабдыктарды дагы президент өзү айтты, ошол мен өзүм Кудай буюрса сатып берем, ошонун баарын коебуз ошол жерге. Биз элге ошондой бир жакшы бир шарт түзүп беришибиз керек деп сөзүн берип мына жазып атат. Робот хирургтар келет деп калдыңыз. Робот хирург менен робот хирург адам кыла турган нерсени жасай алабы ал? Ал робот хирургтар ал өтө ишеничтүү, анткени анын баары такталган, такшалган. Себеп дегенде ал робот хирург ал адамга жардамчы болот. Адамдын мисалы биз жанагындай сөөктү кескенде муундарды алмаштырып, өзгөчө муун алмаштырууга келет да. Тезек муундарын, жамбаш муундарын, омуртканы жасап атканда адамдын бар көзүбүз көрүп турса да, колубуз иштеп атса, 1-2 мм бизде барыбыр мындай бир эмне болот да. Мындай бир дал келбестик болот да. Идеальный нерсегечи. А робот ошону сөөктү кессе, ал сөөктү гана кесип берет да бизге. Ал аябай түз кесет экен. Ал жерде эч кандай бир мындай бир жаңылыштык же болбосо мындай бир туура эмес нерсе болбойт экен да. Робот ошончолук. Мисалы могу азыр машиналардын баарын Мерседестен баштайык. Бүт баарын роботтор жасайт да. Көрдүңүзбү? Жанагы сваркаларды, эмнелерди кошкондо, адамды темирди бирге ширештирип кошкондо, ошону роботтор жасайт да. Мисалы аябай тегиз, дал келүүсү түз болот, болот да. Мен мисалы Кытайга барып көрдүм. Ошо роботтордун жасаган операциясын. Анан Европадан көрдүм, Америкадан да көрдүм да. Жакында гана мен ошол атайын окууларды окуп атам. Италияга барып, мына 1 жума болду. Италияда, Европада бир эле робот чыгарат, Робин деген. Италияда чыгат да. Немистер менен чогуу чыгарат. Эмне деген шаарда азыр? Флоренция деген шаарда барып келдик. Барып окуп, сертификат алып келдим да, ошол роботтун менен иштегенге. Аны менен чогуу иштешет. Адам чогуу иштейт, чогуу жанында жүрөт робот. Баягы эмнелерин жасап берет да, расчетторун жасап берет. Жанагы эмнелерин математикалык моделирование деп ошолордун баарын чыгарып, сөөктөн анан кийин өзү келип туруп өзү кесет робот. Анан кесип берет сага, адам албетте терисин, башкасын баарын адам өзү кесет, хирург кесет. А бирок ошол сөөк кескенде робот жардам берет. Ошондо биз жасаган операциялар ушунчалык түз болот, так даана болот. Адам эч кандай мындай көргөндө эч ким айта албайт, бул адамга операция болгон депчи. Мисалы тизеси алмашкан же жамбашы алмашкан. Ошондо Кыргызстанга келе турган робот Италиядан алып келип биз азыр аны мындай кылып атабыз. Көрүп атабыз. Кытайда азыр 9 завод чыгарат экен. Кытай. Европада бирөө эле чыгат. Америкада бир эле завод чыгарат. Көрдүңүзбү? Италия 9, Кытай 9 чыгарып койду уже. Түрлөрүн. Эми дагы көрөбүз. Биз бүтө берсин, анан кийин аягында мыктыларын, жакшыларын, сапаттуулун алабыз да. Тандап келесиздер, Анан ошол улуттук борбордо деген баягы сөөк оорулары боюнча гана кызмат болобу? Кайсыл медицинанын кайсы түрүнөн дагы кызмат алса болот? Ал жерде биринчиден бул кырсыктап чоң сыныктарды дарылай турган бир илимий борбор болот. Экинчиден сөөк муун ооруларын, сөөк муундарды алмаштыруу борбору болот, бөлүмдөр болот. Андан тышкары омурткаларды, омуртка оорусун дарылоо, омуртка сыныктарын, омуртканын оорусун, жанагы шишик оорулары болот, омуртканын ошолор баардыгын, анан балдардын сколиоз деп болот, жана кыйшык, омуртканын кыйшайып калышын түздөө, ошонун баардыгы ошол жерде болот. Мындан тышкары жаш балдардын ортопедия бөлүмү болот. Жаш балдардын ортопедия бөлүмү. Анан дагы бир жаңы бөлүм ачып атабыз. Бул спортивдик травма
спорттон травма алган бөлүм болот да. Анткени азыр өтө көбөйүп атат. Мына тизелерди, тизе, жамбаш, кызыл ашыктан жабыртаткандар көп, кол менен ооругандар бар, муундардын, ошол баары спорт бөлүмүндө болот да. Спорт балет деп атап койдук, биден дагы көп алат да. Ошондой Кыргызстанда биринчи бөлүм ачылып атат. Бул биринчи болот да бизде Кыргызстанда. Анан ушул медицинада мына көп жылдан бери жүрөсүз, эми чет жакта көрүп келдиңиз, баягы башка жактын медициналык тармагында анализдеп келдиңиз. Өзү Кыргызстан медицина тармагында эмнедеге жетиштик да, эмнеден аксап атабыз? Эми медицина бизде азыр мындай болуп калды да. Биз азыр капитализмде жашап атабыз, Бизде социализм эмес да, биз капитализмде жашап атабыз. А медицинага болгон көз караш бизде азыр коомдо бул социализмдей болуп калды да, баягы коммунизмде жашап аткандай болуп атат да. Баары бекер болуш керек. Анткени мамлекет каржылаш керек дейт. Толук илгери ошондой болгон да, Союздун убагында, Советтер Союзунун убагында. Элдин түшүнүгү да ошондой болуп атат. Жашаганыбыз капитализм, а биз дарыгерлерден коммунизм, социализмди требовать этебиз. Давай бизге бекер жасагыла, баарын бекер кылалы. Бирок мамлекет ошол коммунизм, социализмди толук каржылай ала албай жатат да. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Эгерде мамлекет толук каржыласа, анда албетте биз медицина работник адамдары биз мындай бир жогорку деңгээлде жакшы бир кызмат кылат элек да. Бекер бардыгын толук кандуу, бардык мындай неменен шарты менен тилекке каршы андай болбой атат. Биз медицина 30 жылда туура айтыш керек. Мына 30 жылда медицинабыз негизинен каралбай калган. Медицинабыз аябай төмөнгө түшүп кетти. Ушул эле мисалы Казакстан менен Россияны салыштыра турган болсок, биз көп тармакта артта калып калдык. Ишенбей, мен эмне албайм да, жаңылышпайм. Каржылоо системасы боюнча айтып атам да. Бир эле мисал келтирейин. Мисалы бир Казакстанда шыйрак сүйөгүн сындырып алса, аны дарылаш үчүн мамлекет $2000 бөлүп берет. Ошо шыйракты кошуш үчүн, дарылаш үчүн. Бул жарандар үчүн бекер болот, мамлекет төлөп берет. $2000 да. Анткени ошо $2000 бардыгы кирет. Анын жатканы, тамак ашы, дары дармеги, ошол врачтын, санитарканын айлыгы, свет, коммуникация бүт баары келет да. Көчөдө караулдан баштап, дворникинден баштап, садовникинден баштап, туурабы? Ошонун стоимости ошондой да, баасы ошондой. Россияда андан көбүрөөк. Казакстанда, Европада, дүйнөдө андан көп, эми аны айтпай эле коеюн. А биздин Кыргызстанда билесизби канча баа турат? Ашып кетсе 10.000 сом турат. 10 күнгө бир жаранга. 10.000 сом бир жаранга 10 күнгө 10.000 сом бөлүнөт. Эгер бир күнгө бөлсөк, ал 1000 сом. Ошо 1000 сомдо ким отурат? Ошо 1000 сомдо врачтардын айлыгы, медсестранын айлыгы, коммуникация, опять жана мен айткандардын баардыгы кайталап атам го, тамак аш, тиги бул бүт ошонун ичинде отурат. Көрдүңүзбү? Анан 10.000 сом менен же 10.000 сом менен дарылаган жакшыбы же $2000 менен казак. Эми казак менен кыргыздын шыйрак сөөөгүндө айырма жок болуш керек деп ойлойм да. Сөөк бирдей эле да. Көрдүңүзбү? Вот каржылоо системасы бизде өтө төмөн болуп калган. Эми бул эми бүгүнкү бийликтин күнөөсү эмес, бул 30 жылдан бери ушундай болуп, элди ушундай алдап келген да. Мен ойлойм, азыр мына бүгүн быйылдан баштап, мына 2020 президент тарабынан өтө жакшы көңүл бурула баштады. Бизде азыр бир 30га жакын жаңы мекемелер салынып атат. Салынып бүттү. Салынып атат. Жанагындай чоң акчалар бөлүнүп атат. Мындай бөйрөктөрдү алмаштырууду президент өзү бекер кылып берип атпайбы бардыгын? Андай болгон эмес да. Көрдүңүзбү? Баягы көч бара-бара түзүлөт деп көп жакшы нерселер жасала баштады. Албетте мунун баары бир күндө эле боло бербейт. Мен ойлойм, мына азыркы мына келерки дагы бир 5 жылда Кыргызстан кадимкидей биздин кыргыз мамлекетибиз ушу медицина тармагы кадимкидей бутуна туруп кетет дегенде мен толук ишеник бар да. Себеп дегенде каржылообуз көбөйүп атат, акчалар бөлүнүп атат. Эми дагы бир жакшы нерсени айтышым керек. Бул айлык маанайын көтөрүү. Казакстан болсо да көтөрүп атат. Эми мен ойлойм, эми мына бүгүндө
жогорку даражадагы категориясы бар врач 20 000 сом айлык алат экен. Азыркы учурда. Бул 8 жыл окуп, дагы 15 жыл стажы бар врач 20 000 сом алат азыркы учурда. Бул эми акча эле аз да. Азыр көчө автобус айдагандар 50 000 алып атат, көчө өшүп барган 40 000 алып атат. А бул 8 жыл окуду ал бала. Азыр 9 жыл окуйбуз. 6 жыл, 3 жыл ординатура, 9 жыл. Эми жаңы бүтүп келген баланы айтпай эле коеюн. Канча артык? Алардын айлыгы бир 13 000, 14 000 сом тегер. Бул көтөрүлгөндөн кийин ушундай болот атат. Көтөрүлгөндөн кийин ушундай болуп атат. Эми ошон үчүн президент айтып атпайбы, дагы көтөрөм деп атат. Анан ушул эми ушул күнгө чейин албетте мындай анча мынча биздин эмнелерибиз мындай ачык айтпай алдап келбеди. Азыркы министр ачык айтты. Көндө жогорку кеңеште айтпадыбы? 20-22 000 алат экен врачтар деди. Ачык эле айтты. Эми буга чейин мүмкүн президентти да алдап келген, элди да алдап келген мурункулар. Азыр ачык эле айтты. Мына айлык реально ошондой. Мен кечээ атайын көрдүм. Менде бир врач иштейт, жогорку категорияда. 20 жыл стажы бар. Карасам 22 000 алат экен. Жогорку категорияда, бир ставкада. Жаңы бүткөн врачтар алар өтө төмөн алат, анткени аларда категория жок. Жанагындай категорияга 3,5 000 сом кошулат да башыга. Андай жок. Услуга деген нерсе жок. Айлыкка кошула турган нерселер жок, ошон үчүн алар аз алат. Ошон үчүн бизде врачтардын жанагы таласта эле бир 80 врач жетишпейт деп атат. Мисалы, Көлдө, кээ бир райондордо дарыгерлер жок болуп болгон учурлар болуп атат азыр. Ошол айлыктын астыгынан баары бүтөт дагы кетип калып атат. Баары ушуга акчага байланыштуу. Акчага байланыштуу болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү врачтардан гана мындай бир требовать этпестен биз дагы ушул мамлекет дагы бизди ошо дарыгерлер жакшылап колдоп берсе, мен ойлойм, Кудайга шүгүр, азыр жакшы шарттар түзүлүп келатат. Биз дагы да мындан да жакшы иштеп бергенге бизде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кийинки чыгып келаткан жаш адистер бар да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Себеп дегенде баягы эми Сабырбек Жумабеков деп азыр коомдо сиздин атыңыз бар да. Анан көпчүлүгү ким баягы аты чыкса ошону ээрчийт да, дарыгерлер деле, башка тармактагылар деле кимдин аты чыкса. Анан сиз ошо кийинки жаштарга, кийинки дарыгерлерге кандай кеңеш бересиз? Кантип ушул күчтүү дарыгер болуп чыгыш керек? Биринчиден азыркы албетте азыр коом, жана мен айттым го, өзгөрдү. Биз капитализмде жашап атабыз. Мисалы, биз окуганда биз эч качан бизде ой болгон эмес. Мисалы, мен жанагындай капитализмде иштейм, ар бир операция мындай акылуу болот экен, акчага турат экен деген бизде түшүнүк болгон эмес. Эл ар ким күнтүгүнө акча төлөп операция жасатат экен. Жакшылар көбөйүп атпайбы азыр? Жеке менчиктер, барып акча төлөп жасатып атпайбы, мисалы да. Андай түшүнүк болгон эмес да. Биз ушул барып врач болом, бекер иштеп берем, элиме бекер иштеп, мамлекет мени каржылайт. Мамлекет мага баарын берет, үй берет, шарт түзүп берет, жер берет. Баягы иши бизде мындай проблема болбойт деген, үй бүлөмдө проблема болбойт деген түшүнүк менен биз барганбыз да. Бекер иштейбиз депчи, бекер эле иштеп беребиз. Бул сиздин балалык кыялыңыз болчу. Балалык кыял болгон. Биз ошондой болуп дарыгер болгонбуз. Азыркы советтик доордо тарбияланган дарыгерлер дагы эле ошондойбуз. Колубуздан келишинче элге бекер жасап бергенге, бекер иштеп бергенге аракет кылып жардам берип атабыз. Азыркы молодежь, жаштар булар бул медицинаны мындай катары көрөт да, бизнес катары көрүп калды да. Бизнес катары көрөт. Ал жерге барып мен бизнес кылышым керек. Мен акча табышым керек. Мен үй бүлөмдү багышым керек. Мен жакшы машина айдашым керек дегендей, жакшы жашашым керек, үй салышым керек дегендей, ошондой түшүнүк пайда болду да. Себеп дегенде эл деле мында көрүп атпайбы азыр? Көбү мисалы Турцияга барат, Кореяга барат, Кытайга барат, Россияга барып жасатып атат. Чоң акчага жасатып атат. Акча чогултуп атат элден. Жанагындай марафондорду өткөрүп атат ошондой нерсеге жасатайын деп. Мына көрдүңүзбү? Баары бир көрсө бекер эчтеке жок экен да. Медицинада бекер эчтеке жок экен. Мунун баары акча турат экен. Ошол эле жана импланттар, технология, жаңы аспаптар, жаңы методдор бүт бардыгы
акча турат экен да. Мисалы сиздерде камераны бекер эч ким албайт да, мунун баары акчага келет. Бизде да ошондой аппаратуралардын баары акчага келет экен. Мунун баары чоң акча турат экен. Ошон үчүн азыркы биз мен жана айтып кеттим, коомубуз дагы эле түшүнбөй атат да, баары бекер болуш керек деп. К сожалению, бекер эчтеке жок. Мисалы капитализмде бекер эчтеке жасалбайт да. Ар ким өзү төлөйт да, чөнтөгүнөн. Ар ким өзү төлөйт. Эмне үчүн тетиги Америкадагы кыргыздар келип бияка жасап, тиштерин жасап кетип атат. Анча мынча операцияларын жасап кетип атат. Европада жашаган биздин кыргыздар келип атат бизге. Туркиядан келип жасап кетет. Потому что ал жакта чоң акча турат анын баары. Операциялардын баары чоң акча турат. Медициналык кызмат бир врачка кириштин өзү эле бир 20 минут консультация алса $500 төлөйт экен. Мисалы Америкада 20 минуттук консультация. А бизде баары эле баягы илгеркидей көп нерселер бизде бекер болуп атат. Эл дагы коом дагы өзгөрүш керек да. Ошон үчүн ден соолукту карашпайт эч ким, сактабайт. Европада мисалы 80% адамдар кыймыл аракет менен элек болушат. Европада семиз адамдарды биз көрбөйбүз. Элдин баары кемпир чал болобу, мына мен кече Швейцарияга, Италияга барып келдим го. Бүт көчөдө тоодо жүрөт. Жаратылышта жүрөт элдин баары. А биз той томолокто жүрөбүз. Тамакты эле жейбиз, 12 деген уктайбыз. Бизде салтта кечинде жеп туруп жатабыз. Анан кийин баарыбыз тиги мисалы 50ден ашкандан кийин бир арык адамды көрбөйсүң да. Өзгөчө аял затынан. Баардыгы мындай семиз. Баардыгы. Анткени мунун баары эмне? Мунун баары ошол ден соолукту карабагандык. Өзүнүн ден соолугуна баа бербегендиги. Анан оору пайда болот. Күндүк спорт, туура тамактануу жетишпейт. Ошондой спорт менен алек болсок, туура тамактансак, мындай стройный арык болсок, албетте биз көпкө жашайбыз, дарыгерге азыраак барабыз. Спорт менен алек болуш керек. Кечеде президент айтпадыбы? Спорт менен алек болсоңор, силер больницага барбай каласыңар деп. Эң туура айтты. Европада, мисалы, Америкада, Европада ооруган адамдар аз. Ооруса дагы алар тетиги 80-90га чыгып ооруйт. Жаш адамдар оорубайт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ден соолукту караш керек. Ден соолукту эгер ден соолуктун баасын билсек биз, жанагы нерселерди жасабайт элек да. Анан кийин, конечно, ооруп калган дарыгерге барабыз, давай бекер жасап бер дейбиз. Советтик доордо калган эмне менталитет калган да, баары бекер болуш. Эгерде жанагындай керектүү жабдууларын мамлекет төлөп берсе, анда бекер болгонго мүмкүнчүлүк бар болчу, Ооба. Бул кызматтан тышкары ошол жабдуулар төлөнбөгөн үчүн ошон үчүн акчасы көбөйөт да, кандай болуп атат? Биз азыр бөлөйүк, мисалы, жеке менчик медициналык мекемелерди өзүнчө айтайын. Мамлекетте азыр мисалы мен айттым го, жана 10 000 сомго баары келбейт экен да. Баардык нерсени ала албайсың. Мисалы, кымбат дары-дармектер менен камсыз кыла албайт экен. Туурабы? Мамлекет ошол неден жакшы тамактандыра албайт экен. Жанагы мисалы азыр, по-моему, 100 сом болуш керек бир күнгө 3 маал тамак. 100 сом. 90 сом менен 100 сом ортосу да. 100 сомго кандай тамак ичесиң? 3 маал тамак ичип көр. Жакшы. Болобу? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес да. Дары-дармек эле бир 100 сомдой бөлүнөт экен бир күнгө. 100 сомго кандай дарыны алса болот? Ала албайсың да эчтеке. Шприц алыш керек, капельница коюшуң керек, раствор эле бир антибиотигиң эле бир антибиотик 200 сом турушу мүмкүн. Мына көрдүңүзбү? Ошон үчүн мамлекет толук кандуу камсыз кыла албай атат. Толук кандуу камсыз кылыш үчүн жана мен айткандай Казакстандыкындай экономика өйдө бийик көтөрүлүш керек. Экономика көтөрүлүш керек. Экономика өсмөйүнчө биздин мамлекет каржылап аткан медицинадагы эч качан өспөйт. Биз алдыга жыла албайбыз. Биринчи экономиканы өстүрүш керек. Дагы жакшы, мына быйыл биздин бюджет, мисалы 5 жылдан 4 жыл мурун салыштырмалуу азыр 3 эсе өспөдү бюджет, туурабы? 3 эсе көтөрүлдү. Дагы 10 эсе көтөрүш керек. Ошондо мына казак жок дегенде Казакстан деңгээлине жетип алсак, албетте анда бизде жана ошол казактардай эле толук кандуу бекер болгонго шарт түзүлөт. Экономика өсүш керек. Биз түздөн түз экономикага байланыштуу. Же болбосо медицинаны Грузия кандай кылды? Бүт баарын частныйга өткөрүп берди. Мисалы ушул эле улуттук госпиталь болобу, улуттук борбор болобу, жанагындай больницанын баардыгын
жеке меншікке не қылды, сатты, мемлекет сатып тұрып, адамдарға айтты, мына барғыла да өзің ақшаңа дарыланып бер деп қойды. Көрдіңіз бе? Грузия ошондай қылды. Мамлекеттің қамқорлығынан Шығарып қойды. Только өзіне жаңағы инвалидтерді өзіне алды, пенсионерлерді алды. Анан 5 жашқа чейин балдарды бекер, қалғанын бардығы ақшаң менен барып дарыланасың. Көрдіңіз бе? Полный рынок өткөрүп қойды да. Әлбетте, алардыкы дагы жакшы өсүү жолуна түштү. Жанагы страховой медицинаны киргизди. Елдер түшүнө баштады, көрсө ооруган болбойт экен да. Оорусаң көп акча төлөйт экенсиң деп, денсаулыгын карап, спорт менен алек болушуп, сак болушуп, алдын ала барып текшерилип жыл сайын. Ички органдарды текшерип, кыргызга болбой калганда барат да кыргыздар, качан не десе ушундай болбой калдым деп барат да. Кеч болуп калат. Ошо алдын ала барып, жана диспансеризация деп коет, ошондон өтүп, анализтерин тапшырып, Грузия азыр бир 5 жыл кыйналды, ана 5 жылдан кийин өзү жакшы бир жолго түшүп алды. Эл дагы түшүндү. Кой болбойт экен, денсаулыкты караш керек экен деп. Анан страховкага акчаларын төлөй баштады, чогулта баштады. Эртең мен мисалы кырсыкка учурап калсам, өзүм акча топтойм. Ошо менен өзүмдү өзүм каржылайм деп. Европада ошондой да, Америкада ошондой, ар ким өзүнө топтойт акчаны. Топтоп анан ошол акча менен өмүр өткөнчө дарыланат. Эгерде мисалы адам 1 жашка жетип өлүп калса, акчасы калса, аны туугандарына өткөрүп берет экен. Ал акчаны же болбосо өзүң айтасың, мен өзүм эле алып алайын десең, кайра өзүң алып алсаң да болот экен. Бирок кийин эгер бир мекемеге, медициналык мекемеге кайрылып калсаң, кайра өзүң төлөп каласың да. Көрдүңүзбү? Ар ким өзүнө топтойт. Биздики андай болбой атпайбы? Бизде деле медициналык камсыздандыруу бар го. Ал деген, биздики мындай тыйын эле болуп калып атат да. Ал мындай милдеттүү түрлүү болуп атат да. Милдеттүү түрлүү. Ал өзүң эмес, ал жалпы бир котелго түшөт, казанга түшөт. Ал жерден анан только жанагы ооругандарга какой-то бир часть бөлүнөт дагы. Тиги мисалы оорубаган адамдар, мисалы бизге эчтеке тийбейт. Алар жүрө бересиң. Эгер ооруп калсаң, барсаң, сага кичине мындай эле мизерный акча жетет. Ал эми акча тыйын аз болуп атпайбы? 2% работодателден, жанагы жумуш берген кишиден төлөнөт да, мисалы 2%. Эми ойлоп көр, 2% деген, мисалы мен 20 000 сом алсам айлык, 2% канча болот? 200 сом болот, туурабы? Көрдүңүзбү? Мисалы сен жүрөгүңө операция кылышың керек, же имплант алышың керек, сустав алышың керек, жетпейт да. Көрдүңүзбү? Биз ал системага биз ал жете элекпиз. Аны менен биз элди денсаулыгын сактай албайбыз. Эгер мисалы запад кандай системаны киргизип койсокчу, ага жанагы байлар гана болушу мүмкүн. Алар мисалы байлары жанагындай $1000 деген долларды төгүп, өздөрүнүн страховка кылат да. Карапайым элдиги биз ал система менен бага алып кете албайбыз да. Мисалы Казакстан менен Россиянын системасы. Ал чоң сумманы коюш үчүн элдин да социалдык турмушун эске алыш керек да. Ошон үчүн Россия менен Казакстандыкы бул толук кандуу мамлекет өзү каржылайт да, бюджетинен. Көрдүңүзбү? Толук кандуу өздөрү жана $2000 дедим го. Ошо $2000 мамлекет өзү төлөп берет. Эми азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Ошону айтып берсеңиз, себеп дегенде эфирдин алдында. Мен азыр Акынбаев атындагы мамлекет медициналык академияда травматология, ортопедия кафедранын башчысымын. Ал жерде 3 жылдан бери мен мурун профессор болуп иштечүмүн ал жерде, азыр кафедра башкарам. Ошо биздин кафедра ушул азыркы тез жардам ооруканасында ошол жерде 70 жылдан бери больница канча жыл иштеп атса, 60 жылбы? 60 жылдан бери ошол жерде кафедра чогуу бирге келатат. Анан ошол клиника тармагын, жанагы дарылоо тармагын ошо бизге тапшырып берген, биз ошону тейлейбиз. Ошол оорукананын дарыгерлери менен чогуу бирге иштешебиз, илим жагын алып баратабыз. Мурдагыдай эле илимди улантып атабыз. Мурдагыдай эле жанагындай билим берүү системасын, врачтарды окутуу системасын биз дагы эле улантып атабыз. Мына азыр ар бир региондордон жылына ар бир травматолог, ортопед жылына 1 жолу келип 2 жумак окуп кеткенге милдеттүү кылып койгонбуз. Келип окуйт, үйрөнөт.
бүгүнкү күндө ошол ат башы болобу, нарын болобу, теги баткен болобу, каякта болсо дагы травматолог сындыктарды жамап, карматып, бекемдеп операция жасаган травматолог азыр Бишкектен эч айырмаламай калды, айырмасы жок. Ошол жактан эле ошол сөөктү мисалы таластан болобу башка жактан бизде эле чогултуп, дарылап, бутуна тургузуп атат да биздин дарыгерлер. Көрдүңүзбү? Ошондой мектепти түздүк. Ошондой системаны биз түзүп элибизге ошондой жардамдарды берип атабыз. Азыр кайсы жерге барсаңыз да ошо бизден окуп кеткен балдарыбыз жакшы өздөрүнүн ишин алып барып атат. Бул эми сынык боюнча. Эгерде ортопедия, бул эми ортопедия башка да, ал оорураак. Ал мындай ага дагы терең билим алыш керек, дагы өсүш керек дегендей тажрыйба керек да. Ал муун алмаштыруу, омурткага операция жасоо, жана жаш балдардын тубасы майыптарды дарылоо, бул жагынан албетте Бишкекке бизге жөнөтөт алар. Мына ошондой кылып ушул кадимкидей эле мурдагы жумушубузду мурдагыдай эле иштеп атабыз. Мурдагы эле кабинетимде баягы 3 жыл мурун президент мага өзү чакырып айткан, кабинеттен кетпеңиз, эч жака чыкпаңыз. Ошол учурда мага чакыруулар көбөйүп кетти да. Президентке да жетсе керек. Президент угуп калып, мени чакырып, Сабырбек Арчыбекович, мурдагыдай шарт түзүп берем, иштей бериңиз деп мага ошондой багыт берген. Ошол багыт менен президенттин колдоосу менен иштеп атабыз. Сиз эми ушул кыргыз медицинасына Мен эч жака кеткен эмесмин. Эми көп ойлоп тур, мен кеткен жокмун, кетпей эле иштеп атабыз ордубузда эле. ошол суроо азыр көптөрдүн суроосу ушундай болуп атат да, баягы Сабырбек Жумабековден бар эле кайсы жакта көрбөй калдык дешипчи. Анан эми сиз эми кыргыз медицинасына дагы бир баягы өзүңүздүн бир зор салымыңызды кошуп келатасыз. Анан мындан ары бир кандай бир уникалдуу бир иштерди жасайын деген оюңуз бар? Эми уникалдуу ишти ал эми биздин президенттен мындай кылат да, ошо ишинин демилгеси колдоосу менен жасалып атат уникальный иш. Жана биздин илимий улуттук борборубуз. Мына ошол Кудай буйруп ушубуз бүтүп калса, албетте бул элге кызмат кыла турган, бекер кызмат кылган, элдин ден соолугун чыңай турган, сактай турган, өмүргө кошо турган чоң улуттук борбор болот. Мына Кудай ошону бизге берсин деп атабыз. Бул элге элдики болот, мамлекеттики болот, улуттук борбор болот. Ал жерде жалаң эле ошо биздин жарандар эмес, анан медициналык туризмди дагы Кудай буйруса өстүрөбүз. Биз эми бир бизге кыргыз элине эмес, башка жака дагы мындай үлгү боло турган чоң илимий борбор болот да. Сабырбек Арчыбекович, биздин да убактыбыз келип калды. Атайын келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөз берейин, ушул медицина тармагындагы кызматкерлерге, кесиптештериңерге өзүңүздүн багы каалоо тилегиңизди айтып алсаңыз болот. Урматтуу кесиптештер, сиздерди эртеңки биздин өзүбүздүн улуу кесиптик майрамыбыз менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен айткым келет, мына бүгүнкү күндө азыркы жасалып аткан бийликтин жакшы иштери Кудай буйруса баарыбызга жетет. Биз дагы оңолобуз. Мына жаңы мекемелер салынып атат, жаңы ооруканалар, жаңы поликлиникалар, биздин тармакта ушундай бир жаңы жаманбап айтканда технологиялар, аспаптар, инструменттер бизге алып келип атат. Эми биз кичине чыдамкайлык болуп чыдап койсок, мен толук ишенем. Кудай буйруса биз дагы бир жакшы бир жолго түшүп, медицинабыз мындан да жакшы оңолуп, биз өсөбүз, өнөбүз, элибизге кандай жакшы кызматтарды кылып келсек, бул күнгө чейин дагы мындан да жакшы кызматтарды кылганга бизге толук шарт түзүлөт. Бүгүнкү мына президентибиз баш болуп, Садыр Жапаров бизге жакшы шарттарды түзүп бере баштады. Мына мен ойлойм, бул нерсе жагы уланып, элибиздин ошол ден соолугуна бекемдегенге, өмүрүн узартканга, чыңдаганга мына толук шарттар түзүлүп атат. Мына ошон үчүн мен айтып кетер элем, дагы бир кичине чыдамкайлык менен бир жакшы бир чыдап иштеп койсок, мен ойлойм, келечек жакшылык дагы алдыда. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм.
Рахмат, кадырман көрүүчү, бүгүн бизде конокто травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору, хирург ортопед, медицина илимдеринин доктору, профессор, Улуттук илимдер академиясынын академиги жана Россия илимдер академиясынын академиги Сауырбек Жумабеков болду. Биз ушуну менен коштошобуз. Кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуз.